Салам достор, бардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык, амандык кылаймын. Ал эми сиздерге чын денсаулык, келе жаткан жаңы жыл жалаң гана жакшылыктарды алып келсин. Эгер сиз жакын адамыңызга эмне беле кылайын деп жатсаңыз, анда менин видеомду аягына чейин көрүңүз. Эгер биринчилерден болуп көрүп жатсаңыз, анда подписаться баскычын басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ана эмесе кеттик. Биринчи эле бул арча белек кылуу менен ошол адамдын жаңы жылын кайталангыс жана унутулгус кылып өткөрөсүз, же болбосо ошондой маанага тартуулайсыз. Өзгөчө оригиналдуу белектердин бири болуп эсептелинет. Ал эми экинчиси бул кружка. Кружка белек кылсаңыз болот. Сырты түркүн түскө боелгон, же болбосо арчанын сүрөтү бар, же болбосо Аяз атанын, Аяз кыздын, же болбосо атайын кызыл, тазыл сүрөттөр бар кружкаларды алып, ичине таттууларды салып белек кылсаңыз, өтө оригиналдуу белектердин бири болуп эсептелинет. Үчүнчүсү бул мандарин. Ооба, бир корзинка мандарин же болбосо бир аяк же бир чака мандарин белек кылсаңыз, абдан сонун жана өзгөчө белектердин бири болуп эсептелинет. Анткени ар бир жаңы жыл бул мөмөсүз өтпөйт. Төртүнчүсү бул, эгер жакын адамыңызга жылуулук тартуулайын десеңиз, анда шарф белек кылыңыз, колкап, жемпер, же болбосо пижама, же болбосо домашний тапочка белек кылыңыз, абдан жагат. Бешинчиси, айымдарга эмне белек кылайын деп атсаңыз, анда ойлонбостон туруп косметика белек кылыңыз. Декоративный косметика, же болбосо атайын чачка арналган уходдорду, бетке, колго, денеге арналган уходдорду, же болбосо атыр жыттарды белек кылсаңыз, абдан жагат айымдарга. Алтынчысы бул, эгер сиз белек кылуучу адам китеп окуганды абдан жакшы көрсө, анда китеп белек кылыңыз. Бул дагы бир өтө оригиналдуу белектердин бири болуп эсептелинет. Жетинчиси бул, жакын адамыңызга билет алыңыз. Концертке, же болбосо киного мүмкүн, муз тепкени мүмкүн, дагы бир башка жакка алып баргыңыз келеттир. Билет алып барып, жаңы жылды унутулгус, кайталангыс кылып өткөрүңүз. Мен даярдаган белектер ушулар болчу. Ал эми сиз кандай белек кандап жатасыз жакын адамыңызга, ошол жөнүндө комментарийде бөлүшүп кетиңиз. Мүмкүн биз дагы билип алаттырбыз. Кийинки видеолордо бөлүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.